Анан кийин кооптонуу болгон. Бизде адамдардан, көпчүлүк адамдарда кандай ушунча жылдан бери жалаң айдап сейип жүргөнбүз да. Анан кийин айдабастан эле түз себепкенде кандай болот? Кооптонуу күмөндүү болгон. Бирок тобокелдикке салып, мына ектик. Мына көрүп турасыңар, көрүнүшү жакшы, жакшы чайлап келатат. Эккенде үрөндү жаллабат акыкысы берди. Суперфосфат бердик күздө айдоонун алдында. Мына жакында карбамид менен азыктандырдык. Жамгыр быйыл жакшы болуп атат, Кудайга шүгүр. Мына көрүнүшү жакшы. Эми менде жанагы айтканда 20 гектар жерге эки багытта иш алып барам да. Мал чарбачылыгы жана талаачылык. Ушул жерден өстүрүлгөн тоют. Себеби боротду которуштуруп айдоо жолу менен жүргүзөм. Беде, анан кийин эгин ушундай жол менен. Себеби мал чарбасын алды, тоют даярдаш керек, жем даярдаш керек. Ошон үчүн которуштар айдап беде, анан кийин буудай, арпа. Ушул жол менен азырынча 18 гектар жерге буудайды ектик. Мына өзүңөр көргөндөй буудайдын көрүнүшү жакшы. Bizde 20 жылдан beri егип жүрдүк. Бирок көңүл бурбайт элек мынчалыкчы. Азыр эми ар бир ушу эккенден баштап, даже уруктан баштап, ушу кышкы шакты агрономдор бизге ошо тренинг өтүп сабак кылып жатышат да. Ошо буудайдын түшүмү жакшы болуш үчүн, жакшы болгондон кийин да ошо элге ошо түшүмү көбүрөөк болуп элге пайдасы тийиш үчүн ушу бизге тренингтердин себебинен бизге пайда болуп жатат. Ошо биз эгиштен баштап эле биз ошо кайракы жерлерге ушундай түзөгүдү айдатпай дискалап туруп эле септик. Сепкенибизде ошо эң биринчи ошо буудайды дарыладык. Буудайды дарылагандан кийин дагы ушул буудайдын ошо тамырлары жакшы болуш үчүн, кышка жакшы сакталыш үчүн, жакшы чайлаш үчүн дагы ошо биологин анан триходермин деген эки биопрепаратты кошуп кылдык да. Ошо бир күн мурун, ошо эгердин алдында бир күн мурун кошуп септик. Ошол былтыр андай кылган эмес элек, бирок быйыл ошондой кылып сепкен себептен будайларыбыздын чартактаганы, анан бойлорунун бийиктери дагы былтыр караганда башкачараак көзгө көрүнүп турат да. Мына кийин дагы ошо агрономдор келип бизге ар бир немесинде өсүп атканда келип көрүп, тренинг өтүп түшүндүрүп атты. Ушу гербицид сепкенибизде дагы ошо кандай гербицид себиш керек, чөптөрдүн ар бир чөптөрүн карап текшерип, эмне гербицид керек, ошону карап ошого ылайыктуу гербицидти септик да. Ошол себептен биздин мындай айтканда будайлардын арасында мындай лишний чөптөр жок деп айта алам да. Будайга ушу будайдын азыгын сорой ала турган лишний чөптөр жок деп айта алам. Кандай десем, ошол сүт болуп баштаганда, будайлар башалып сүт болуп баштаганда, буга дагы бир ушу зыянкечтүү курт кумурскалар түшөт экен да. Алар ошо трипстер деп коет экен. Ошо трипстер ошо будайды сүт болгон убагында ошо данын соруп коет экен. Ошол соргон себептен биз аны ойлойбуз, баягы ысык уруп кетти, анан жел уруп кетти деп ойлойт экенбиз. Бирок ошо трипстер ошол будайдын ошо сүт малында соруп коет экен да. Дандары кийин баягы биз ордурганыбызда көрөт элек, будайлар күчү болуп калганын, кээ бири күчү болуп, кээ бири дан толо. Ошол күчүлөрү ошол трипстер уруп коет экен да. Ошол трипстерге каршы азыр бизге дагы ошол тренинг өтүп, ошол трипстерге каршы дагы ошо пайдалуу курт кумурскалар деген курт кумурскаларды септик. Аны мен ошо сеп көрсөттүм ошо. Бир жума болуп калды сепкенибизгечи. Эми ошо натыйжасын ошо күтүп атабыз азырчы ошо. 2 жылдан бери иштеп атам. Бизге биринчи келип окуткан Уларбектер. Анан ошондо окуп эле жактырып ушу долбоорду эгип баштадым. Биринчи жылы өздөрү ошо уругун алдым өздөрүнөн. Ошо мен эгип, экинчи жылы өзүм эгип, эми урук ажыратып алып өзүм эктим. Мына ушул жыл, мына быйылкы жылы аялдардан группа түзөйүн деп атабыз. Ошо ар кимге арендага берип койгуча өзү иштетип, ушу долбоор менен иштетип, өздөрү жакшы киреше табышат. Мен өзү
мен да кызматта иштейм, күйөөм да кызматта иштейт, бошобой калабыз эгин эккенде. Шырамсыз жактан кармалып калабыз. Ошондуктан анан кийин ушуну ойлоруштук эмеси. Уругум берет экен, карлыкка жарым жартылай үйрөнүм дегеним. Дагы немесин берет экен, дарыларын берет экен. Агрономдор келип өсүшүн, жердин кыртышын текшерип турушат экен. Ошолорго неметип анан кийин ынанып эктик. Кудай кааласа мына түшүм жакшы эле. Ушул айыл өкмөттөгү айыл чарбага кызыккан аялдарды түз эгүү немесине долбооруна кошулуп, биз менен группа болуп немеге эгин эгүүгө үндөйт элем да. Эң жакшы сапаттуу дан алса болот. Жақсы болды. 35-тен айланды. Мына бірінші сепкенде ишенбей жатқаннан. Мына Құдайға шүгір егіп, мына урожай болғандан аяғына шығып, бардығына ишендік. Мындан кейін шу айтарып шу елдерге де шу айда ексерен бәлен болбайды деп ишенбей жүрген. Мына жақсы болды. Бұлар сепкенде 100-ден қосып сепеткен дарысын. Кейін дағы 200-ден берді мене дары. Құдайға шүгір жақсы болды. Құдайға мен қала шүгір. Барыңыздарға денсаулық, есеншілік болсын, бар болғыла. Шу. Енді жылда егесіз бе? Ендігі жылда егем Құдай қаласа. Шенішке кіріп қалды уже. Құдай тала шу денсаулық беріп тұрса шу. Жеремген жер жебет дегенде жақсы болып отырады. Айдау еккенде самандар жердің бетінде қалып чирip, анан баягы дары бергенден қоша дуайна ем болот экен, азык болот экен да. Ошонусунан жакшы болот окшойт. Кудайга шүгүр жакшы болду. Нары баягы жерде тегиз болот экен, беркинде айдаганда жер өңгүл-дөңгүл болот экен да, чукурдагы эме өспөй калат экен да, шамал тибей калабы, чыгылып бир жагынан болсо бир жагынан тегиз болгон үчүн эгинде жакшы болот экен. Азык да жакшы жамгыр жагынан тегиз кетет экен, чукур менен кетип калбай. Жакшы, Кудайга шүгүр. Кыргызстандарға айтарларым ушу технология жакты. Мына ишенип, мына урожай алганда ишенип калдым. Барыңыздар ушу технологияны эгишиңерди суранам. Жакшы экен, Кудайга кааласа ушу эндиги жылда ушу жакшы урожай алам деп ишенем. Бул долбоордун бизге келгенине 2019-жылы келген болсо, быйыл 3 жылдын жүзү болуп атат. Бул ушу 3 жылдын ичинде биринчи жылы дыйкандарыбыз азыраак болсо, кийинки жылдан кошулуп отуруп, азыр бул түз эгүү ыкмасына биздин дыйкандарыбыз, фермерлерибиз ушуга өтүшүп, түз эгүү ыкмасына көп өтө башташты да. Себеби бул ыкмага өткөнүн себеби расход азыраак, айдабай түз эгүү да. Буну менен кошулганда эгүү жолунда баягы өздөрүнүн дарыларын коюп, башка немелерин берип, ошонун негизинде түшүмдүүлүгү көп болуп, салыштырмалуу биздин эгиңдерге дыйкандарыбыздын башка түз эгүү эмес, айдап эгүү ыкмасына караганда түшүмдүүлүгү көбүрөөк болууда. Бул долбоордун аркасынан бизге азыр Золотой колос деп кооператив түзүлүп, ага биз кеңеш тарабынан 50 сотик жер бөлүнүп берилип, ошонун үстүндө иш жүрүү уланууда. Азыр ал кооператив тегирмен курулса, биздин дыйкандарыбыз ошол жерге өздөрүнүн үрөндөрүн апарып, элдерибиз жумуш орун менен камсыз болот деген ойдомун. Бул долбоордун аркасында иштеп аткан адамдарга ийгилик каалайбыз. Биз өзүбүздүн айыл өкмөтүбүздүн колдон келишинче жардамды беребиз. Ийгиликтерди каалайбыз.